Саламатсыңарбы достор. Видеонун аты айтып тургандай эле, бүгүн биз гүл жананын түзүлүшүн үйрөнөбүз. Гүлдүү өсүмдүктөр адамдар сыяктуу эле биздин планетадагы жогорку деңгээлде өнүккөн организмдер болуп саналышат. Достор, силерде суроо жаралышы мүмкүн. Гүл деген эмне жана эмне себептен бардык эле өсүмдүктөр гүлдөй беришпейт? Биринчиден, гүл бул өсүмдүктөрдүн генеративдик көбөйүү органы болуп саналат. Экинчиден, гүл бул түрүн өзгөрткөн кыскарган өркүн. Мисалы, өркүн өсүмдүктөрдүн аба аркылуу же болбосо фотосинтез процесси аркылуу тамактануусун камсыз кылган болсо, түрүн өзгөрткөн өркүн болсо, башка айтканда гүл көбөйүү кызматын аткарат. Достор, эмне себептен жабык уруктуу гана өсүмдүктөр гүл ачышат? Анткени жабык уруктуу өсүмдүктөр башкаларга караганда салыштырмалуу жаш өсүмдүктөр болуп саналышат. Мисалы, балырлар 2600 миллион жыл мурда пайда болсо, моктор 430 миллион жыл, папоротниктер 400 миллион жыл, жылаңач уруктуу өсүмдүктөр 300 миллион жыл. Ал эми жабык уруктуу өсүмдүктөр же болбосо гүлдүү өсүмдүктөр 150 миллион жыл мурда гана пайда болушкан. Так ошол генеративдик органы болуп саналган гүлдүн аркасынан жер шарынын бардык бөлүгүндө жабык уруктуу өсүмдүктөр басымдуулук кылышат. Анда эмесе гүл тууралуу маалыматты тактап алалы. Биринчиден, көбөйүү органы. Экинчиден, келип чыгышы боюнча түрүн өзгөрткөн өркүн. Үчүнчүдөн, гүлдөр жабык уруктуу өсүмдүктөрдө гана болушат. Гүл көбөйүү органы катары түрдүү түскө, өлчөмгө жана түзүлүшкө ээ. Эң кичинекей гүл суу которуна тиешелүү. Суу которунун гүлүнүн диаметри болгону 1 мм түзөт. Ал эми дүйнөдөгү эң ириделген Арнольд Раффлезия гүлүнүн диаметри 91 сантиметрга барабар. Анын салмагы 11 килограммды түзөт. Бирок ушундай эбегейсиз көптүрдүүлүккө карабай, бардык гүлдөр окшош принципте түзүлүшкөн. Баарыбыз жакшы көргөн гүлдөрдүн кооздугун анын көптөгөн элементтери биригип туруп тартуулашат. Өркүнгө гүлдөр гүл сабы менен биригип турат. Гүл сабы жооноюп барып, гүл жайгашкычын түзөт. Дал ушул гүл жайгашкычында гүлдүн бардык элементтери жайгашышкан. Эскерте кетчү жагдай, гүлдүн элементтеринин жайгашышында туруктуу мыйзам ченемдүүлүк бар. Бул мыйзам ченемдүүлүк гүлдүн диаграммасы деп аталат. Гүлдүн бардык элементтери гүл жайгашкычынын сыртынан ортосун карай айлампа сыяктуу орун алышкан. Эң сырткы айлампаны жалбырак чөйчөкчөсү пайда кылат. Негизинен алар жашыл түстө болушат. Бардык жалбырак чөйчөкчөлөр биригип чөйчөкчө деп аталышат. Кийинки айлампа желекчелер. Желекчелерди бардыгыбыз жакшы билет болуш керек. Анткени дал ошол желекчелер гүлгө түрдүү түстөгү кооздукту берип турушат. Желекчелерден кийин аталыктар орун алышкан. Аталык чаңча сабынан жана чаңдыктан турат. Чаңдык 4 камерадан турган татаал түзүлүшкө ээ. Чаңдык камераларында чаңчалар пайда болушат. Гүлдүн так ортосунда энелик орун алган. Өз учурунда ал 3 бөлүктөн турат: мөмөлүк, мамыча жана чаңалгычтан. Мөмөлүктүн ичинде урук бүчүр жайгашкан. Ошентип биз гүлдүн бардык элементтерин көрүп чыктык. Анда эмесе дагы бир жолу кайталап билимибизди бышыктасак. Гүлдүн бардык элементтери гүл жайгашкычынын сыртынан ортосун карай айлампа түрүндө жайгашышат. Алгач жалбырак чөйчөкчөлөр жайгашышат. Жалбырак чөйчөкчөлөр биригип чөйчөкчөнү пайда кылышат. Чөйчөкчөдөн кийин желекчелер орун алышкан. Гүлдүн бардык желекчелери таажича деп аталышат. Желекчелери дагы бири-бирине биригип өскөн өсүмдүктөр дагы кездешишет. Чөйчөкчө менен таажича биригип гүл коргонун пайда кылышат. Бирок бардык эле өсүмдүктөрдө чөйчөкчө менен таажича боло бербейт. Гүл коргонунун пайда болушуна жараша гүлдөр 3кө бөлүнүшөт. Гүл коргону жок гүлдөр. Мисалы, мажүрүм талдын гүлдөрүндө жалбырак чөйчөкчөлөрү дагы желекчелери дагы жок. Мындай гүлдөрдү жылаңач гүлдөр деп дагы аташат. Экинчи жөнөкөй гүл коргондуу гүлдөр.
Мисалы, мандалак менен лилияныкы гүл коргонунун бардык жалбырактары окшош болгондуктан мөмө жалбыракчаларды желекчелерден айырмалоого болбойт. Үчүнчү, жуп гүл коргондуу гүлдөр. Мисалы, алча, алма жана роза гүлүнөн таажича менен чөйчөкчөнү даана айырмалай билебиз. Достор, ошентип гүл коргонунун негизги кызматы аталык менен энеликти коргоп туруу болуп саналат. Ири жана ачык түстөгү желекчелер курт-кумурскалардын чаңдашуу процессине тартуу үчүн дагы керек болушат. Достор, жогоруда айтылгандай эле гүл бул өсүмдүктөрдүн генеративдик көбөйүү органы болуп саналат. Жыныстык көбөйүүдө аталык жана энелик органдар катышат. Чаңдыкты кармап турган чаңдык сабы гүлдүн аталыгы деп аталат. Ал эми урук бүчүр жайгашкан мөмөлүк энелик органы болуп саналат. Андыктан аталыгы жана энелиги бар гүлдөрдү эки жыныстуу гүлдөр деп аташат. Ал эми экөөнүн бирөөсү эле болсо бир жыныстуу гүл деп аталат. Эгерде гүлдө аталык эле болсо, анда ал эркек гүл. Ал эми энелиги гана болсо ургачы гүл деп аталат. Мисалы, бадыраң менен жүгөрүдө эркек дагы, ургачы дагы гүлдөр болот. Мындай өсүмдүктөрдү үйлүү өсүмдүктөр деп аташат. Ал эми баарыбызга белгилүү терек же чычырганак аталык же энелик гүлдөрү бар башка өсүмдүктө жайгашышкан. Мындай өсүмдүктөрдү эки үйлүү өсүмдүктөр деп аташат. Ошондуктан кээ бир чычырганактар мөмө байлашпайт, анткени алар эркек өсүмдүктөр болуп саналат. Ал эми ургачы өсүмдүктөр мөмө байлашы үчүн жанында сөзсүз түрдө эркек өсүмдүгү болуусу зарыл. Достор, сабактын акырында гүлдүн элементтерин туура саноо үчүн математиканы да эске алуубуз абзел. Бул үчүн биз гүлдүн формуласын түзөбүз. Гүлдүн формуласын түзүү өтө эле кыйынчылыкты туудурбайт. Чөйчөкчөлөрдү биз Ч тамгасы менен белгилейбиз. Желекчелерди Ж, аталыкты А, энеликти Э тамгасы менен белгилеп өтөбүз. Гүлдүн бардык элементтеринин санын сан менен жазуу керек. Эгерде элементтердин экиден көп болсо, чексиз белгисин жазабыз. Эгерде гүлдүн кайсы бир элементтери бири-бирине биригип өсүп калган болсо, анда бул элементтердин саны кашаага алынып жазылат. Туура гүлдүн белгиси бул жылдызча. Туура эмес гүлдүкү болсо жогору караган белги. Эркек гүлдөрдүн белгиси Марстын найзасы, ал эми ургачы гүлдөрдүкү болсо Венеранын көзгүсү. Достор, келгиле анда эмесе алчанын гүлүнүн формуласын түзүп көрөлү. Эки жыныстуу туура гүл, чөйчөкчөлөрү 5, желекчелери 5, аталыктары 12ден көп, андыктан чексиз белгисин коебуз, энелиги 1. Видео жакса баш бармакты жогору каратканды унутпаңыздар. Букин Биш каналына катталып, коңгуроону бассаңыз, жаңы видео тууралуу алгачкылардан болуп кабардар болосуздар.